Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу Ташкент шаарынын тургундары жана меймандар. Өзүңүздөр көргөндөй, Аскаралиев Жуманазар деген жаш наристебиз Ташкенттик жаран экен. Азыркы күндө 4-нчү степенде ошо көзүнүн көрүүсү өтө начарлап бараткан учур экен. Ошондуктан бизден багы Кыргыз жаш күч коомдук бирикмеси жана Садаканын төрагасы мынакей Эсенгелдиев Максат экөөбүз чогуу турабыз. Багы өзүбүздүн мекендешибизге кайдыгерлик кылбастан жана биздин жалпы элибизге кайдыгер кабайт деген ойдобуз, үмүттөбүз. Ушу жаш наристенин өмүрүнө себепчи болушуна тилектешимин, чакырамын. Канчалык беришен зат экенибизге кыргыз эли канча деген инсандарга кол сунуп жардам берип келесиздер. Терең ыраазычылык. Ушундай эле ошо жаш наристебиздин дагы өмүрүнө себепчи болуп калышына чакырат элек. Assalamu alaikum, Ташкенттик жамаат, ошондой эле биздин мигранттар. Бүгүнкү күндө ушул наристебиздин өзү айыз болуп көрбөй жаткан экен. Ошого чоңоюп даражага жеткичекти ушул көзүн оңдоп жакшы акыбалга келтирип койсок жакшы болот беле деген ой пикирдебиз. Келип жардам берип колдон келсе ушундай жакшы нерселерге соолук иштерди кылууга аракет кылалы. Биз Мураталиева Гүлзада Ташкент шаарынын тургунубуз. 1996 жылы биздин балабыз азыркы учурда көзүнүн оорусуна байланыштуу кайрымдуу элдерден жардам сурап кайрылып жатат элек. Ушу баламдын көзүнүн ооруп калышына жардам берүү Аллахымдын меримине жардам берип баламдын көз көрүп кетишине себепчи болуп кетиштерди сурайт. يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على